Саламатсыздарбы, эфирде Маанилүү маек. Бүгүн бизде конокто Аскар Салымбеков. Эфирден алыстабаңыздар. Саламатсызбы, Аскар мырза? Студиябызга куш келиптирсиз. Келе жаткан жаңы жылыңыз менен. Бүгүн ушу биз жаңы жылдын алдында биздин Кыргызстандагы ишкерлер менен маек түзүп, 2018 жыл эмне менен эсиңиздерде калды деген суроо менен кайрылып жаттык эле. Сиз да ошол боюнча коомчулук менен ой бөлүшүп кетсеңиз. Рахмат. Ушул жылдын аягынан баштап ушу ишкерлерге мындай көңүл бурулуп атканын биз сезип атабыз. Массалык маалымат каражаттары, бийлик дегендей. Мына жакында эле бийлик бизнесмендерди 2 жыл текшербейбиз деген мораторий кабыл алынбадыбы? Бул да жакшы жөрөлгө болду жаңы жылдын алдында. Анткени азыр биздин коомубуз, ушундай бийлигибиз, элибиз баардыгы түшүнүп калды окшойт. Элди багып аткан бул ишкерлер экенин. Анан кийин баягы өтө эле баягы саясат менен эле алек боло бербей, ошо ишкерлерге баягы шарт түзүп, канчалык ишкерлерди өнүктүрүп өстүрсөк, ошончолук биздин экономикабыз өсөт. Ошончолук көп жумушчу орундар түзүлөт. Жана канча миңдеген адамдарыбыз башка өлкөлөргө кетпей, өзүбүздө Кыргызстаныбызга эмгектене баштайт. Казынабыз толо баштайт. Казынабыз толо баштаса, стипендия, пенсия, айлык маяналарыбыз көбөйө баштайт. Жашоо турмуш оңоло баштайт. Ошол ишкерлерди бардык жагынан бир колдоп берсек, ошолор бизди алдыга сүйрөчү, экономиканын локомотив экени бардыгы мындай эми түшүнүп бараткандай сезиле баштады да. Эми ошон үчүн мынакей силер дагы биздин ушу жаңы жылда келип ишкерлерди сурап койгонуңуздар үчүн чоң рахмат. Анан эми 18 жыл мен айтам, баягы ар бир өсүүгө мындай стабилдүүлүк керек. Мына ар кандай нерселер болду, баягы эми айрыкча баягы ТЭЦтин жаңжалы болуп кетпеди. Ошонун арасында баягы көп маселелер көтөрүлүп, көп баягы коомдо болуп аткан проблемалар көтөрүлгөнү мындай байкалып калды, байкадыңар да, туурабы? Анан ошол баягы коррупция маселелери, жанагы теневой экономика, кандай тараптан биз өнүгүшүш керек деген суроолор аябай коомдо көп бериле баштады да. Кандай жолубуз менен кетишибиз керек? Кайсы деп ушул мынакей 27 жылдан бери эле келетип эле, анан кийин баягы куру саясат менен алек болбой, куру саясат эмнеге алып келгенин биз көрүп атабыз. Ушул эми экономикага көңүл буруп, элдин жашоо шартына, элге, адамга биринчи очередь мыйзамдарыбыз жасалып аткан, кылып аткан иш аракеттерибиз баардыгы адамга, ошол жөнөкөй карапайым адамга ошо багытталса, анан ошондон кийин өсө баштайт экен. Бүт мына өнүгүп өскөн мамлекеттердин мыйзамдарын карап көрсөк, ошол адамга кандай жакшы шарт түзүш керек. Ошол адамга кандай ыңгайлуу болот. Анан адам аркылуу анан кийин мамлекеттин кызыкчылыктары. Мамлекеттин да кызыкчылары да болуш керек. Улуттун кызыкчылыгы болуш керек. Ошолордун баардыгын айкалыштырып саясат жүргүзүлсө, ошол туура саясат. Анан жок баягы бийликте кандай калып калышыбыз керек, шайлоону кантип утуп алышыбыз керек, жана саясий оппоненттерди кандай жоготушубуз керек деген эле баягы маселелер көтөрүлө баштаса, мынакей 30 жылдан бери ошону башыбыздан өткөрүп атабыз. Ошондо майнап чыкпаганда мынакей көзүбүз жетти. Ошол оппоненттер да керек экен. Эл тараза экенин билинип турат да. Элге өз жайына койсо, ошол бийликти дагы, өзүнүн баягы өкүлдөрүн, депутаттарын дагы баягы таңуулантыргызбай, акчага сатып алдыргызбай, баягы шайлоо убагындагы маселелерди өзү эл тараза болуп чечкенин мынакей көз жетип эле турат. Ошону жасабай ошого келсек, мен ойлойм Кыргызстандын келечеги болот.
Ушул дүйнөлүк тарыхта белгилүү болгондой, Сингапур мамлекетинде ушул Ли Куан Юнун мамлекетти кедейликтен алып чыгып кеткен тарыхында айтылат экен. Улут жоголордо өзүнүн эң кыйын адамдарын жок кыла баштайт. Ошонун негизинде акыры улут барып жоголот деп. Бул бизге бир мисал үчүн биз дагы ошол эле буга чейин бир 50-60 жаштарда бизге деген үлгү боло турган, биздин жаштарга бир келечекке бир жакшы жакка үндөй турган кадрларыбыз дейбизби же инсандарыбыз дейбизби, ошолорду бир саясий жол менен камоо же болбосо аларга кысым көрсөтүү жолуна түшүп бараткансыбыз. Буга мисал Өмүрбек Текебаев Черкешевич жана Акмаат Келдибеков ушул сыяктуу бир биздин жаштар үлгү көрүп ошолордун артынан өсүп өнүүгө далалат кылгандай инсандарыбыздын көбү бүгүн саясий куугунтуктар менен түрмөдө жатышат. Бул боюнча жеке пикириңиз кандай? Ар бир улуттун өзүнүн баягы кадыр баркка ээ болгон адамдар толтура. Ошол кадыр баркка жеткен адамдарыбызды биз кадырлап барктап алышыбыз керек. Ошол аксакалдарыбызды сыйлашыбыз керек. Биз дагы кийин ошо аксакалдардын эмесине келебиз, ордуна келебиз. Анан кийин биз бир топ доордо аксакалдарыбызды акшакал кылып салбадык. Акшакал деген бул өзүнчө анда бири өзүн сыйлабаган улутту ошентип айтат да. Ошо жетекчилер ошентип айткандан кийин анан кандай болот? Кандай болот? Анан биздин жанагы бир мындай саясатка кирген адамдардын бир мындай соо адамы калбай эле күбө кылып элечи жамандап, тиги акмак болсо тигиндей мындай деп элечи жамандаган эле үстүндө болуп жүрөбүз да ушул. Башка өзүн сыйлаган адамдар ошол аксакалдарын, атактуу адамдарын сыйлап, урматтап, төргө отургузуп, калк ошол өнүгүп өсүп атпайбы? Мына ошол эле жанагы эле Японияны алалы, кандай кедей мамлекет эле, ошол эле Сингапурду алалы, ошол эле Южный Кореяны алалы, ошол азиат биздин менталитет бар. Ошол баягы улууларын сыйлап, кичүүлөрүн баягы сыпаттап дегендей. Ошондой бир ырашкерликке келгенде коом, анан ошондо өзүн өзү баягы коом түзөй баштайт да. Социум деп коелу. Эл дагы ошол элитасы дагы ошо бири-бирине тең эле баштайт да. Анан кийин эл да жаман, анан кийин жанагындай элита да жаман деген, анын баардыгын ылгашыбыз керек. Ылгагандан кийин жанагындай ойлонуп, искусственный бир эмелерди таап алып, анан кийин камап, аларды баягы куугунтуктап деген ал эми калысчылыкты бүт баардыгыбыз мынакей миңдеген жылдык баягы тарых эменин баягы адамзаттынчы ошонун баардыгын үйрөнсөк болот да. Ошол тарых үйрөтүш керек. Үлгү алсак, мурункулардан үлгү алып, кийин кошуналардан, башка калктардан, башка мамлекеттерден ошонун баардыгын баягы салмакташтыргысып, анан ошо өзүбүздүн да коомубузга алып келип, анан кийин мынакей биздин дагы ошол элибизге деле, ошол биздин дагы журналистика же ошол элдин пикирин чагылдырып аткан адамдаргачы, ошол биз өзүбүздү өзүбүз сыйлабасак, бизди ким сыйлайт? Өзүбүздү өзүбүз мынакей еврейлерди айтабыз. Еврейлер бири-бирин ушунчалык көтөрүп, ушунчалык макташып, даңазалашып, биз акылдуубуз, бизде кыйын эл жок деп, анан кийин ушинтип өнүгүп өсүп атышпайбы? Башка элде русский дух дешип, китайский вот жанагы эра, эпоха дешип, алар андай кетип атышат. Анан биз дагы баягы өстүн баягы каада ата-бабалардан калган ошо мурастарды туура пайдаланып, биздин манасыбыз бар, жөнөкөй калк эмеспиз. Анан ошонун баардыгын жакшы нерселерди алдыга чыгарып, жаман нерселерди бизге жаап, жашырып дегендей жанагы Акылбек Жапаров да туура эмес ушинтип айтып атат деп дагы аны да критикалап салды. Эми биртке баягы үй бүлөдө деле ошондой болот да, туура биртке нерселерди баягы жашырып, жаап, анан жакшыларын көрсөтүп, анан ошо жакшылардан үлгү алып, ошондой бир өзүнчө бир деңгээлге жетип үлгү алчу. Анан ошондон кийин баягы калктын дагы деңгээли өсө баштайт, маданият өсө баштайт. Анан эле жаман-жумандан кийин жанагы сөзгө алынбаган бир жаман сөздөр менен айтылып, анан кийин бир баягы айылда апада баягы мындай билими жок урушкан, талашкандарын дагы баягы сценага чыгарып, ошолор менен күлүп, ошол деңгээлге барып, ошол деңгээлге күлүп каткырып,
Мен немеге деле айтып кетет элем баягы биздин дагы жанагы сатирик кодулдарга делечи ошондой бир кичинекей деңгээлди аз мындай пас баягы күлдүрчү нерселерден дагы өйдөрөөк болушубуз керек да. Баягы интеллектуалдуу күлдүрсө да болот. Өтө чоң деңгээлдеги тонкий юмор деп коет. Ошондой нерселерди баягы бир жакшы маданияттуу деңгээл менен дагы күлдүрүшсө болот да. Бул жагынан Россиянын кодулдары анан кийин баягы дайыма өздөрүнүн жолун билишет. Сөгүнүп, сагынып бир нерселерге ылдый паска түшүп кетпешибиз керек да. Ошо деңгээлди баягы көтөрүшүбүз керек. Жазуучуларыбыз көтөрүш керек, артисттерибиз көтөрүш керек, саясатчыларыбыз көтөрүшүбүз керек. Анан кийин депутаттар жанагындай бир ушактарга, ушак аякта мыйзам жазганы барган депутаттар да, туурабы? Анан бир жанагы бир ыплас сөздөрдүн баарын чыгып алып сөз сүйлөгөн ал дагы жатпайт. Биздин деңгээлибизди көрсөтүп атат да. Ошо деңгээлди коомубуз көтөрүшүбүз керек. Ошо деңгээл көтөрүлгөндө айтып атам, жанагы аксакалдарыбызды да сыйлап алабыз, караларыбызды сыйлап алабыз, каралар жаштарыбызды сыйлап алабыз. Ошондой бир коомдун деңгээли көтөрүлүп, анан кийин жанагындай куугунтуктоо деген жанагындай бир нерселерден алысыраак болобуз. Калысчылык келет, адилеттүүлүк келет. Анан ошондон кийин баягы коомубуз өзүнчө бир мындай маданияты, интеллектуалдук эмеси деңгээли көтөрүлө баштаганда, анан жанагындай нерселерге жетебиз. Ошого сен баратабыз эми, бирок баягы өтө жанагындай бир опурталдуу нерселерге кирип кетип атпайбызбы? Жанагындай да бир нерселерди ошондон биздин баягы айрыкча бийликтегилер өтө калыс болуш керек да. Мындан келди биз улуу кыргыз эли экенибизди унутпашыбыз керек, э? Андан кийинки сурообуз, мына бизде көбүнчө сиздей ушул чыгаан адамдар, ушундай кыраак адамдар өзүнөн кийин бир мындай бир шакирт тарбиялап, же болбосо өзүнөн кийин мен ушул кишиден үлгү алып өстүм эле, чоңойдум эле деген кийинки жаштарды тарбиялап кетүү. Биз кыргыз эли негизи ушу менен өнүп өсүгүп, ким эмне билсе ошону дагы бирөөгө калтырып кетүү менен учугубуз уланып келе жаткан эл катары белгилүүбүз да. Бул боюнча бизде кыргыз мамлекетинде көбүнчө билим тармагында көп экен, илимдүүлөр, профессорлор, алар сөз жок бир артынан бирөөнү тарбиялап кеткен учурлар көп экен да. Анан ушу сиз бизнесмен катары, биздин кыргыз экономикасына зор салым кошкон инсан катары өзүңүздөн кийин мисал кылып бирөөнү айтып бере аласызбы? Мен ушул баланы чоңойтуп келатам. Бул башынан баягы одон айтканда эчтекеси жок эле бала болчу, бирок бүгүнкү күндө мынтип менин артыман өсүп келатат деп бирөөнү мисал кылып бере аласызбы? Эми үмүт мындай да, биз бул маселе боюнча мен да ойлонуп жүрүп, анан кийин жанагы Кыргызстанда баягы фонд прогрессивных инициатив деп, прогрессивдүү демилгелердин фондусун деп түшкөнбүз 5 жыл мурун. Анан ошол жерден баягы Кыргызстанды оңойм деген кандай проектлер бар дегенде, анан ошол жаштары да, каралары дагы, академиктери дагы, жанагындай жаш келетін жаш окумуштуулардын баары катышты. Анан ошол жерде биз мындай көрдүк да, биздин кандай каймактар бар Кыргызстан үчүн иштеп берүүчү деп. Ошолордун баардыгын жана акыл терек деген проект менен көтөрүп, баардыгын сыйлап, силер окумуштууларсыңар, силер мындай каралбай баратасыңар деп аларга биз мындай бир мотивация, стимул бердик да. Акчалай сыйлык бердик, грамоталарды бердик, даңазаладык дегенде. Алар да баягы окумуштуулар баягы мындай көтөрүлүп эметип калышты. Мына академия, илимдер академиясы менен дагы иштеп, дүйнө жүзүндөгү Кыргызстандын баягы Кыргызстанды оңойм деген кандай проектлер бар деп баарын чогулттук. Бул дагы мындай өзүнчө бир мындай бир толкун болду да. Анан ошол толкундун негизинде биз ойлосок, баягы жаштар баягы келечекти жаштар түзүш керек экен. Анан биз ошо билим борборун жасадык. Кыргызстандын жаш лидерлери. Жасында күзүндө 100төн бала окутуп атабыз. Азыр мынакей 10 поток, 100 миң Кыргызстандын болочокту мен лидер болом дегендерди даярдадык. Жакшы экен. 1000 кишини. Азыр 1000 киши азыр ошо Кыргызстандын 4 бурчуна барып, өзүлөрү окута баштады. Мына университеттен албаган билимдерди 3 айдын ичинде биз берип атабыз. Ораторское искусство, финансовая грамотность, тайм-менеджмент деген көп баягы өзүнө жашоодо керектүү нерселерди берип атабыз да. Университетте баягы предметтерди окуйт да. А жанагындай
адамдын инсан катары өсүшүнө жанагындай нерселерди бергенден кийин 3 айдын ичинде башка адам болуп чыгып атат. Биз 3 айдын ичинде 5 жыл окуган нерсени алып атабыз депчи. Ошол ойдо 1000 баланы даярдадык. Азыр ошол 1000 баланын негизинде бизнес школаны түздүк. Бизнес школаны менин атыма коюп коюшту. Аскар Салымбеков деп. Бизнес школада ошол жаш лидерлер окуп атат, студенттер. Болочок лидерлер деп мектеп окуучулары окуп атат. 100төн ошондо. Мектеп окуучулары өзүнчө кетип атат. Кичинекей жанагы бала бакчадан дагы ошол биринчи, экинчи жанагы баштапкы мектептердикин дагы ошолор дагы окуй башташты. Ошондой бир билим жагынан ошончолук балдарды тарбиялап атканыбыз бул ошол менин баягы Кыргызстандын келечегине ошо салымымда. Ошончо баларды мен ошол тарбиялап, багып, ошол кийин ошол Кыргызстандын лидери болом деген укмуштай сонун балдар чыгып атат. Сонун балдар ошолор кийин ошолор кийин буюрса ошол биздин келечектеги президенттер, депутаттар, академиктер, бизнесмендер. Ошол азыр эми ошол биз дагы көбөйтүп мынакей ошол масштабировать этели деп тиражировать этип бүт Кыргызстан боюнча ошондой өзүнчө бир мындай мультипликативный эффект болгон атат. Ошо баардык Кыргызстандын ар бир областной центрларына, чоң райондордун райцентрларына ошондой биздин баары азыр сурап атат, ошолорду ачып бергиле депчи. Ошону ачкан атабыз. Ачып ошол эмдиги 19-жылы. Анан менин Кудайга шүгүр мынакей уулум мынакей улуу уулум биринчи жанагы Дордой плазаны жасаган биринчи жакшынакай заманбап имарат болгон бир 15 жыл мурун. 15 жыл. Андан кийин Космопарк деген мынакей проектин жасады. Космопарк Эркин Салымбеков. Жок, тиги Улукбек Салымбеков. Андан кийин мына Дордой плаза 2-ни салды. Өзү баягы жаш балдар менен мына дизайны боюнча дагы, бүт концепциясы боюнча дагы биринчи Бишкекте, Кыргызстанда номер 1 болду деп мен эсептейм. Сөзүңүзгө аралчы, мисалы үчүн Кыргыздын тарыхында Жусуп Абдрахманов деген сыяктуу биздин ошол сыяктуу инсандарыбыз, мисалы үчүн Хусейин Кулбаев деген сыяктуу адамдар ошол учурда өздөрүнүн мүмкүнчүлүгү жеткен бир тарыхый нерсеге так калтырып кетишти да. Мисалы үчүн Жусуп Абдрахмановдун ошол салган темир жолу бүгүн дагы ошол кишинин атынан айтылат. Элди убагында ачарчылыктан алып чыгып кеткени, Хусейин Кулбаевдин Ош Бишкек жолундагы туннелди казып өткөнү ошол кишинин. Ушул сыяктуу бир кийин айтылчу нерселерге бир эс салып кете турган максатыңыз барбы? Мисалы үчүн мен сиз жөнүндө мөңгүнү сактап калуу, кыргыздын мөңгүлөрүн кандай сактап калуу жөнүндө дагы бир ушул кишинин өзүнүн пикири бар деп уктум эле. Мүмкүн бул жөнүндө сиз өзүңүзчө бир сыр катып элге айтпай, өзүңүздүн бир аракетиңиз бардыр. Чындыгында эле бүгүн биздин мөңгүлөр абдан бир кандай десем кооптуу учурда турат десек болот. Ал бир эле ошол жаратылышта бат эрип төгөнүп бараткандыгы менен эмес, жана биздин алтын кендерди казып алууда дагы биздин ошол мөңгүлөргө зыян келтирген учурлар бар. Ошол мөңгү боюнча өзүңүздүн жеке пикириңиз кандай? Эми Жусуп Абдрахманов, Хусейин Кулбаев, башка инсандарды эстеп кетпедиңизби, Эми биз мынакей Жусуп Абдрахманов боюнча мен өзүм тарыхчы катары мен ал кишиге аябай таазим кыламын. Ал киши бир кезде ачарчылыктан эмес, биздин Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүн сактап калган, түптөгөн. Ошо мамлекет болуп калышына ошол биринчи салымы, эң биринчи, эң баягы главный салымы, бул негизги салымы бул ошол Кыргызстанды түптөгөн. Кыргызстанды Россияга кошуп бермек, Кыргызстанды Казакстанга кошуп бермек, Кыргызстанды Өзбекстанга кошуп бермек. Бирок ошол Кыргызстан өзүнчө болуш керек деп ошол биздин мамлекеттүүлүктү түптөп сактап калган, түзгөн Жусуп Абдрахманов болгон. Ошол 4 класс образованиясы менен ошончолук ошол өзүнүн баягы эмесин акылы менен ушунчалык жетип, ошончолук билим алып, Алматыга барып, Россияда жүрүп, жанагы атактуу Маяковскийлер менен, ошонун кругундагы адамдар менен чогуу жүрүп, ушунчалык өзүнүн таланттуулугун, ошонун эмекенин көрсөттү да аягына дейер. Ошол үчүн биз мынакей
сценарий, Бакыт Орунбеков сценарий жазып, биз конкурс жарыялап, биздин фонд конкурс жарыялап, азыр ошол режиссерлордун ортосунда. Анан кийин мынакей Эрнест Абдыжапаров 9 режиссердун утуп, биз баягы каржылап, азыр ошол Жусуп Абдырахманов боюнча жакшы бир документалдуу тасма тартылып атат. Буюрса жазында Жусуп Абдырахманов боюнча ошол тасманы алып чыгабыз. Анан мен өзүмдүн баягы из калтырыш керек мындай деп айтып атпайбыз, так калтырыш. Из калтырышкан эми мен баягы из калтырайын деген баягы оюм жок, бирок баягы Кыргызстан үчүн жан дилим менен иштеп берген адамдар ал обязательно из калтырып аны унутпайт. Ана мынакей биз Кыргызстанга келгенде 3 бренд бар деп азыр айтылып атат. Биринчи бренд Ысык көл. Экинчи бренд Чыңгыз Айтматов. Үчүнчү бренд мынакей 27 жылдан бери орноп иштеп аткан Дордой базары. Дордой депчи. Дордой да өзүнчө мондай бренд болуп, Дордойду көрүш керек деп, чет элден келген туристтер, коноктор, меймандардын баардыгы барып көрүп кетиш керек деп. Бул да өзүнчө бир мындай феномен, бренд болуп калды. Бул дагы мен ойлойм, экономика тармагында канча деген адамдар, миңдеген адамдар ошол жерден жумушчу орун таап, үй бүлөлөрүн башка адамдарды багып атышат. Бүт Кыргызстан боюнча. Бул өзүнчө баягы бренд болуп калды. Ал из катары дагы ошол Дордой аркылуу мынакей ар бир эмеде мындай эме деп коет, средний класс деп коет. Средний класс жанагы байгаларга да кирбейт, баягы тиги кедейлерге да кирбейт деп айтсак болот да. Ошонун ортосунда баягы осунча бир слой, средний слой населения деп коет. Алар жанагындай революция жасашпайт. Жанагынтип баягы эмеге барбайт, баягы протестный тиңдей мындай нерселер. Алар ошол экономикага салымын кошуп, өсүлөрү жакшы жашап, өсүлөрү билимин жакшы алып, өсүлөрү жанагындай здравоохранение, ден соолук тиңдей мындайлардын баарын жакшы. Ошондой слойлор жанагы развивающий мамлекеттерде ошол чоң да катмары. Биз ошол жанагы средний слой населения деп коет, средний класс. Ошо средний классты түзгөнгө биз чоң эме бердик да, ошо өбөлгө бердик Кыргызстанга. Ошондой адамдар, ишкер адамдар пайда болуп бүт Кыргызстан боюнча. Алар баягы саясаттан алысыраак. Алар биринчи өсүлөрүн баягы бизнесин өркүндөтүп өстүргүсүп, ошондон баягы пайдасын алып, ошону менен баягы казынаны толтуруп, салыктарын төлөп, жумушчу орундарын түзгөнү боюнча. Биз ошол боюнча дагы биз мындай чоң салымыбыз бар деп ойлойм. Анан кийин баягы көйгөйлүү маселелер мөңгү деп айтып атасыз. Мөңгү деген эме бул экологиялык чоң маселе. Дүйнө жүзүндө азыр экологический кризис, климатический кризис дегендер болуп атат, туурабы? Анын ошонун ичинде биз дагы Кыргызстан калышпай келе жатабыз. Жанагынтип Кумтөр жанагы Давыдов мөңгүсүн уже разработка жасап, башка мөңгүлөрүбүз жанагы күнү сагандан ээри баштады. Мөңгүлөр жоголуп баратат. А мөңгүлөр бүт баягы таза суунун баягы эмелери да, булагы. Ошо булактарыбызды сакташыбыз керек келечекке. Эми баягы климаттын көп өзгөрүүлөрүн баягы дүйнө жүзүндө глобалдуу чечилип атат, жанагындай Кытайга тиешелүү, Америкага, Россияга, ошондой чоң баягы индустрияльный мамлекеттерге айтылып атат, баягы выбростарды мына азайтышыбыз керек, жанагындай тецтерди, жанагындай көмүр менен иштеген, жана башкандай химия менен иштегендердин баарын азайтышыбыз керек. Бүт баардыгы жанагындай биологияга көчүшүбүз керек, күн нурунун жанагы источниктерин табышыбыз керек, башка жанагындай электрический автомобилдер чыгыш керек, газовый отопление өтүш керек деген көп нерселер болуп атпайбы? Баарыбыз өтүшүбүз керек. Анан кийин Кыргызстан мөңгүлөрдүн мекени болгондон кийин мөңгүлөрдү биз карегибизде сакташыбыз керек. Эми баягы өзүбүздүн адамдан баягы келген, колунан келгенинчи. Анан өзүбүз колубуз менен жанагынтип анан кийин мөңгүлөрдү анда каса баштасак, анда Кудай урат анда. Ошон үчүн биз аябай табиятка Кудай берген нерселерге биз өчүттө баягы дыкат мамиле жасашыбыз керек. Андан кийинки сурообуз, мына сиз белгилүү
инсан болгондон кийин, эл тааныган адам болгондон кийин жакшылыктагы, жамандыктагы ар кандай сөздөр артыңыздан айтыла берет экен. Сиз жогоруда айтып өткөндөй, бүгүн биздин ушул коом бир башкача болуп калды. Бир буудайдай нерсени чоң бир аттай кылып айтып көрсөтүп, ошол кишиге жаман нерсени көбүрөөк жапканга аракет кылган учурлар көп болуп жатат. Ал эми сиз жөнүндө атын атап кетсек да болот, бир эли күлү баскан турган жеринде эле бир ашыкча сөздөрдү чыгарып, сиздин уутуңузга чейин, жеке аброюңузга чейин асылган күндөр болуп жатат. Бул киши боюнча бир кыскачараак айтып өтсөңүз, анткени биздин окурмандарыбыз ушул жөнүндө да сурап эле. Бир жакшы сөз бар, баягы оппоненттер дейт коет го, оппоненттер баягы бизди ал кишинин эмне таанышы бар сизге? сизге Критикалаган адамдарды баягы улутуна кире баштагандан кийин алардын аргументтери түгөнгөн боюнча айтылат да. Бул адам эми менден соттон да утулган. Ошо баягы мурун журналисттерди жалдап алып, журналисттердин баардыгы келип кечирим сурап, соттон утулушуп баардыгы. Жанагындай ушактарды таратканы боюнчачы. Эми ошо журналисттер ал эми өзү баягы аргументтери түгөнгөндө баягы менин баягы уйгур деп анан тигиндей мындай деген нерсесин баягы эчтекеге жатпайт да, жала, баягы ушак деген сөз бул баягы Куранда айтылат го, баягы өзүнүн эн атасынын анан кийин бир туугандарынын денесин жегендей болгон дейт. Эми ушинтип атат, эми аны Кудай көрүп турат. Мындай нерсеге теңелбөөнү чечтиңиз. Анан кийин эми анын деңгээлине түшкөндөй биз өзүбүздүн ишибизди жасай беребиз. Канча биз жакшы жасасак, жакшы иштерди жасап атсак, алардын баягы ичи күйүп, ошолорго жооп болот, туталанып ошентип атат. Ошол биз ишибиз менен коомубуздагы, эл арасындагы жакшы, элге жукчу иштер менен биз аларга жооп бере беребиз. Чоң рахмат. Эми сөзүбүздүн аягында жакшы бир самалык менен бүтүрөлү. Сиздин ушул келаткан жылга иш пландарыңыз кандай? Мүмкүн Кыргызстан үчүн дагы бир биз күтпөгөн бир жакшы нерсени жасап таң калтырасызбы? Же кандай иш пландарыңыз бар? Буюрса мынакей биздин баягы артисттерге, спортсмендерге, саясатчыларга бир ушул мынакей спорт Кожомкул спорт сарайыбыз эми баягы 20-жылында салынган эски имарат болуп калды. Бул бүт дүйнөлүк баягы заманбап нерселерге уже жарабай калды. Ошон үчүн биз бир 10 миңдик бир ошондой бир универсалдык бир зал салышыбыз керек да, 10 миң киши баткандай. Артисттер дырдасын, спортсмендер дагы. Жаңы спорт сарайыны? Жаңы спорт сарайы деп универсалдык деп койсок, анткени концерттер да болсун, спорт мелдештер дагы болсун, жанагындай саясий жанагы иш-чаралар, съезддер, партиялардын съезддери, чоң жанагындай конгресстер, форумдар өтүп турчу бир ошондой бир нерсе салалы деген азыр ошонун тегери үстүндө иштеп атабыз. Буюрса ошону менен алектенем. Жакшы самал экен, анткени булундай бир имарат салынса, бул бир ууттун да жүзү болот. Анткени бизден чет мамлекеттен, кошуна өлкөлөрдөн келген ырчылар же болбосо конокторубузду бүгүнкү күндө алып барып элди чогултуп көрсөтө турган нерсебиз жок го тете. Биз анда жалпы эле эл менен чогуу сизден ошол нерсени күтөбүз. Ишиңизге ийгилик. Келаткан жыл сиз үчүн жакшы жыл болсун, ийгиликтердин жылы болсун. Анткени ушу биз кийинки жылда сиздей дасыккан экономисттер, дасыккан ишкерлер эл үчүн бир жакшы иштерди жасаса, бул биздин келечекке жакшы бир жол болот деп эсептейбиз. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Ушуну менен маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн Аскар Салымбеков келип маек куруп берди. Берүүнү мен Үмүт Муканбетова алып бардым. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.